Саламатсыздарбы, Оодо Лондон BBC Кыргыз кызматы. Элер ал жаңылыктар менен таанышыңыздар, мен Акчылпан Койчиева. Европадагы мигранттар кризисинин аты белгисиз курмандыктары. Жакшы турмуш издеп чыгып өмүрүнөн ажыраган 1250 киши ким экени белгисиз жерге берилген. Түндүк Кореяда бийликтеги партиянын 4 күндүк курултайы аяктап, башкалап Пхеньянда парад болуп өттү. Океандын түбү кандай болду экен? Биз жердеги адам баласы көрө элек эң терең деңиздин түбүнөн кабар алабыз. Соңку 2 жылда Европага өтүү аракетинде миңдеген мигранттар өмүрүнөн ажырады. Айрымдары деңизде түбөлүк жок болсо, башкаларынын сөөгү табылган. BBC маселени иликтеп, 2014 жылдан бери Түркия, Греция жана Италияда 1250ден ашуун кишинин сөөгү жерге берилип, алар ким экени белгисиз бойдон калганын билдирди. Сириядагы согуштан аргасыз жер которгон мигранттар Грециянын Лесбос аралына келишти. Кайыкка жыктолгон качкындар аман жеткенине сүйүнүшүүдө. Бирок сапарга чогуу чыккан мигранттын биринин жүрөгү кармап, каза тапканы айтылууда. 2 жылдын ичинде өзүн тобокелге салып Европага багыт алган 80 000 адам каза тапкан. Болжол менен күнүнө аты жөнү белгисиз 1 мигрант жерге берилет. Курман болгондор Италия, Греция жана Түркиядагы көрүстөндөрдө жерге берилүүдө. Алар кызыл өң менен картада көрсөтүлгөн. BBC-нин изилдөөсү мигранттар жерге берилген 70тен ашуун көрүстөн бар экенин аныктады. Лесбостагы көрүстөнгө аты жөнү белгисиз көп адам көмүлгөн. Алардын көбү деңизде каза тапкан. Эми дайынсыз жоголгон мигранттардын жакындары туугандары каякта жерге берилгенин издеп кыйналышууда. Фарух Паркар 5 айдан бери жакындарын издеп келет. Кайык аңтарылып кеткенде Фарухтун бир тууганы менен жубайы каза тапкан. Бирок байкеси менен чогуу жүргөн 4 баласы дайынсыз жоголгон. Мага телефон аркылуу суук кабарды айтышканда абдан оор болгон. Буга окшош окуяларды угуп эле келебиз. Бирок менин бир туугандарым дагы деңизде каза табат деп ойлогон эмесмин. Учурда Фарух Түркия жана Грецияны кыдырып жүрөт. Лесбоско келгенде көрүстөңдө жерге берилгендердин ДНК анализи аркылуу туугандарын аныктамакчы. Жакындарымды табуу мен үчүн абдан маанилүү. Балдар тирүү болсо экен деп жүрөм. Мен үй бүлөмдүн 6 өкүлүн жоготтум. Өзүн тобокелге салып Европага багыт алгандардын көбү өз өлкөсүндө жакындарын калтырып, бир күнү жолугабыз деп үмүттөнүшөт. Бирок жолдо дайынсыз жоголгондордун туугандары жакындарын издеп, жок дегенде бейитин табууну милдет катары карашууда. Түндүк Кореяда бийликтеги партиянын 4 күндүк курултайы аяктап, башкалада укмуштуудай парад болун жыйынтыкталды. 100 миңдеген кишилер колдоруна жалбырттаган шамдарды кармап чыгып, Ким Ир Сен аянтында ар кандай белгилерди жасап жатты. Мындан мурдаракта өткөн парадда кишилер борбордук аянт боюнча басып өтүшкөн. Чексиз берилгендик жана урматтоо. Тарыхта лидердин керт башына ушунчалык сыйынуу чанда гана коомдордо болгон. Түндүк Кореяда 4 жылдан бери саясий өткөл учур орун алган. Өлкөнүн жумушчу партиясынын курултайы жана андан кийинки парад бийликке келген Ким Чен Ынга жана атасына бийликке келүүгө жардам берген тараптарды коом алдында сыйлоо мүмкүнчүлүгү деп эсептелет. Ошондой эле курултай Ким Чен Ын бийликти толугу менен колуна алганын айгинеледи. Парадка миңдеген тургундар тартылып, жаңыдан өзөктүк курал иштеп чыккан Түндүк Кореяны жана анын жаш лидерин даңазалашты. Окуяга байкоо салгандардын көбү Ким Чен Ын бийликте калбайт деп жоромолдошкон. Атасы каза болгондо ал 30 гана жашта болчу. Ким Чен Ынды жогорку даражадагы башка расмийлер бийликтен түшүрөт деп күтүлгөн. Түндүк Кореядагы курултайдан кийин саясий кризис, экономикалык кыйынчылык болгон күнү да Ким Чен Ын өлкөнү туура жолго бурарын, аны эл колдоп берерин жана мамлекеттин эң башында ким турганы тууралуу маалымат берди. Бирок өлкөдө ачарчылык күч алып жатканда, саясий элита аныкталганы менен Түндүк Кореянын келечеги бүдөмүк бойдон.
Сиздер көрүп жаткан BBC-нин жаңылыктары берүүбүздү улантабыз. Түз жана курч сүйлөгөн саясатчы Родриго Дутерте Филиппиндин президенти болуп калды. Ал шайлоо өнөктүгү учурунда топтошуп зордуктоо жөнүндө тамашаларды айтып, кылмышкерлерди соёбуз деп айтканы бар. Мен мыйзам менен тартипти катуу карманганым үчүн уттум, деди ал. Канадада токойлор менен шаарды жалмаган өрттүн кесепетин көрсөткөн жаңы сүрөттөр чыкты. Альбертанын премьери Форт Макмари шаарында эч ким жапа чекпегенине шүгүр, деди. Шаардын 88 000 тургуну коопсуз жакка көчүрүлгөн. Америкада президенттикке республикачыл талапкер Дональд Трамп Лондондун жаңы шайланган мэри Садик Ханды АКШга киргизсе болот, деди. Ал мурда мусулмандарды Америкага киргизбейли деп сунуштаган эле. Трамптын исламга карата позициясы Британия үчүн дагы, АКШ үчүн дагы опурталдуу, деди Садик Хан. Британдык премьер Дэвид Кэмерон Нигерия менен Афганистанды дүйнөдөгү эң коррупциялашкан өлкөлөр деп атаганын ITV телеканалынын журналисти жазып калган. Бул сөзүн Кэмерон королева Елизавета менен 90 жаш мааракесинде сүйлөшүп жатканда айтыптыр. Апта соңунда Лондонда коррупцияга каршы эл аралык жыйын өткөрүлөт. Океандын эң терең жери кайсы экенин географияны окуганын баары билет. Бирок ал жакты эч ким көрө элек болчу. Эми окумуштуулар Тынч океандагы Мариана чуңкурунда эмне бар экенин көрө алышат. Суучул робот кайыгы деңиз алдындагы дүйнөнү изилдеп, укмуштуудай кооз жана өзгөчө көрүнүштөрдү ачууда. Мурда изилденбеген айрым деңиз жандыктары табылууда. Мисалы, нурдуу медузалар деңиздин эң терең жана караңгы бөлүгүндө сүзүп жүрүшөт. Окумуштуулар жаңы деңиз жандыктарды көрүп, таңыркап карап турушту. So beautiful. Укмуш, албан түстүү деңиз жандыгынын кыймылын биринчи жолу көрүп жатабыз. Аны видеого да тартып албастан түз байланышта көрдүк. Айтылган ачылыштарды каалагандар интернет аркылуу көрө алышат. Бул көрүнүш заманбап технологиянын бир бөлүгү. Суучул робот жөнөткөн видеолорду дүйнөнүн ар бурчунда жайгашкан окумуштуулар изилдеп, талкуу жарата алышат. Чынында деңиздин түбү жумоктуудай кооз жер. Албетте ачылыштарды окумуштуу катары кийин изилдеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок биринчи жолу жаратылыштын албан түстөрүн, назик жандыктарын көргөнүмдү сөз менен түшүндүрө албаймын. I think it's a sponge. Бул кайсы жандык? Жок, таштанды экен. Деңиздин алдында айрым учурда ирээн житкен ачылыштар да болду. Океандын түбүнөн таштандылар көп байкалат. Ал деңиз жандыктарына коркунуч жаратууда. Бул балык чынында акула. Ага арбак деген каймана ат берилген. Айрым окумуштуулар океандын түбүнөн көрө ай көбүрөөк изилденгенин айтышат. Эми технология өнүгүп, окумуштуулар суучул роботтор аркылуу кызыктуу ачылыштар алдыда экенин баса белгилешүүдө. Спортту олимпиялык жаңылыктан баштайлы. Риодогу оюндарга 3 айга жетпеген убакыт калса, Бразилиянын өкмөтү айрым курулуштарды токтотууда. Текшерүү маалында Олимпия паркындагы курулушта жумушчулардын техникалык коопсуздугу начар экени аныкталган. Олимпиялык курулуштарда 11 киши каза тапканын Эмгек министрлиги билдирген. Бүгүн кечинде West Ham менен Manchester United беттешмекчи. 112 жылдан бери Аптон паркта ойногон West Ham клубу Лондондун Олимпиялык стадионуна көчүүдө. Оюн курч жүрөт деп күтүлөт. Manchester United Чемпиондор лигасындагы орун үчүн, ал эми West Ham Европа лигасы үчүн алпурушат. Ал эми германиялык чемпион Бавария эмки сезонго оюнчуларды алууда. Клуб 18 жаштагы португалиялык чабуулчу Рената Санчес үчүн Бенфика клубуна дээрлик $40 миллион төлөдү. Боруссия Дортмундтан коргоочу Матс Хуммельсти алууда. Жаңылыктар соңунда заманбап сүрөт өнөрү тууралуу. Винсент Ван Гогтун «Жылдыздуу түн» аттуу атактуу сүрөтүн Тайвандын Кейлунг шаарында пластик бөтөлкөлөрдү колдонуп жерге көчүрүштү. Сүрөт 53 гектар жерге жайгаштырылган. Аны Ван Гогтун дүйнөдөн кайтышынын 125 жылдыгына арнап жаратышты. Сүрөттүн чоңдугу да таң калыштуу, бөтөлкөлөрдүн саны дагы таң калыштуу. Интернетти эсиңиздерге салам. Биздин дарегибиз BBC Kırgız.com. YouTube каналыбыздан болсо, кайрылмандар кыргыз болуу тууралуу сериябыздагы маектерди көрсөңүздөр болот. Берилди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.